Тоң районунун Ак Өлөң, Оттук жана Каратала айылдарынын 300ден ашык тургундары өрүк жыйноого чыгышты. Тез аранын ичинде 85 гектар аянттагы өрүктү жыйнап, чоң автоунааларга жүктөп берүү керек. Өрүк толук бышып кетсе, эзилип, Россияга чейин жетпей калат. Быйыл түшүм жакшы болгондуктан бул чарбадан эле 200 тоннадан ашык мөмө жемиш экспортко чыгат. Баасы деген азыр мына биз эң биринчи баштаганда 50 сомдон баштап атабыз. Бул 1-2 күндүк эле баа. Анан аябай төмөн болчу атат. Ошо эки аркы Баканбаев жак, Жетөгүз жакка барганда бая илгеркидей болуп 10-15 сомго баасы түшүп калгандай болуп атат. Анткени негизги абрикосту экспорт жасаган өлкөбүз Россия. Россияда өтүмү өтө начар болуп атат. Анткени шекер кымбат. Эске сала кетсек, былтыркы жылы кургакчылыктын айынан өрүктүн түшүмү аз болгон. Быйыл түшүм жакшы болгон менен баасы жакшы чыкпай турат. Айыл чарба кооперативинин мурда сүйлөшүлгөн келишимине ылайык өрүктүн баасы былтыркыдан төмөн болсо дагы экспортко чыгууда. Багбандар белгиленгендей өрүктүн наркы ички базарларда дагы төмөн. Ошентсе дагы бышып турган мөмөнү терип айлели күзгүгө каражат топтошууда. Оттук Караталадан общий 80 киши келип, үчөндө абрикос терип жардам берип атабыз байкеге. Түшүм аябай Кудай буйрса жакшы экен. Элдин баары довольный иштеп атышат. Өзүбүздүн айылда эле быйыл түшүм жакшы. Азыр бизге оттукка кире элек, пура келдик. Бүгүн эртең келип калат. Ошондо эл чогулуп, бааны эл чечет. Жайкысын бала бакыранын баары бош. Өркө каникулда өрктө бала бакырабыз менен келип, акчалардын баарын ошо балдардын кийим-кечегине, тамак ашыбызга жумшайбыз. Күнүнө бала бакырабыз менен 3-4 миң, 5 миңге чейин табышат бала бакыралуулар. Чарбада өрүктөн башка алма, алмурут, кара өрүк, шабдалы, кокон алчасы өстүрүлөт. Мөмөлөр улам бышканы терилип, экспортко, ички базарларга жөнөтүлүп турат. Биздин чарбанын куш абрикос менен башталат. Андан ары деген мына сливабыз келет, андан ары шабдалы кетет. Ар кандай сорттор менен. Анан алма, алмурут болуп туруп, ушул октябрга чейин биздин чарба тынбай эле бир продукциябызды чыгарып экспортко кеткен. Экспортко кетирип, жергиликтүү базарга сатканыбызды жергиликтүү базарга сатып, ошолеки негизи иштеген жумушчуларыбыздын баары Ак Өлөң айылынан, ошолордун баары ушул октябрга чейин тынбай бир 40-50 киши жумуш менен камсыз болот. Эске сала кетсек, Ысык Көл облусунун багбандары жылына өрүктөн 15 миң тоннага жакын, алма менен алмурутту 25 миң тонна экспортко чыгарат. Эжил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Сталбек Самантиев, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.